Өкүт. Апам Асылканга арналат. Аял өлүм алдында жатты. Өлүм алдында ал баары бүттү. Жараткан мага 53 жашкана араа көрүптүр. Ушунуңа шүгүр. Пендечилик кылып күнөө кылсам кечир деди. Анан көктү тиктеген боюнча көпкө оозун күбүрөтүп, жаратканга жалынып жатты. О Кудай, балдарыма бак бере көр, өмүрлөрү узун болсун, мен көрбөгөндө ошолор көрсүн, мен жетпегенге ошолор жетсин. Ойлоп көрсө өмүрүндө жан адамга жамандык кылбаптыр, суук кеби тийбептир. Турмушуна нааразы болгон жок. Жаманбы жакшыбы эл катары жашап, 5 баланы тарбиялап өстүрдү. Балдары да жер караткан жок. Баары өз жолун таап, турмуш куруп кетишти. Бармактайдан баш кошкон жолдошу жанында болду. Бирок аттиң армансыз адам болбойт тура. Жүрөгүнө толгон ыза өмүр бою көкүрөгүн тутуп, жан дүйнөсүн өксүтүп келген, ушу кезге чейин жан адамга сездирбеген арманы өзү менен кетип баратканы гана өкүндүрүп турду. Жанындагы чарк көпөлөккө айланган кызына жок дегенде өзүн тууп, көкөкчө таштап кеткен энеси өрөйү жөнүндө айта албаганына жаны кейип турду. Кээде анын эмнесин айтам? Таштанды жалгыз менминби? Энедей болуп бир кайрылып кабар албаган мерез катынды ойлоп эмне кылам? Дейт да кайра бир ою ушул жылдар ичинде бир жолу келсе, балким өмүр бою кемсинткен өксүктөн арылып, жүрөгүм жарылып кечирмек белем деп ойлочу болду. Өзү деги айкөл кечиримдүү жан эмеспи? Бирок ал ойлогондой муз катын бир кайрылып миз баккан жок. Анын мынчалык мерездигине, катуулугуна, бектигине абдан таң калчу. Кээде ошол өзүн тууганына күмүнсүп кетер эле. Болбосо 40 жылдан кийин деле табышып, таанышып алган эне баланы көп эле көрүп жүрбөдүбү? Баарынан да кол сунса жетчүдөй жерде жашап туруп, бир мээнип, кайрылып койбогон мерез катынды ушул азыр бүт дили менен жек көрүп жектеп турду. Өзү 5ти төрөгөн эле. 16 жашында турмушка чыккангабы, же мезгили келбедиби айтоор 3 жылга чейин балалуу болушкан жок. Анан удаа 1 жаштан төрөй берип, 26 жашында 5 балалуу болуптур. Өгөй кайнененин өөнчүл күйөөнүн каккы соккусуна карабай, турмуштун оош кыйыш белестеринде ошол балдары үчүн жашап, өмүрүн ошол балдарына арнаган эле. Алар күлсө күлүп, ыйласа ыйлап жүрүп чоңойткон. Башка түшкөн оор мүшкүл, кандай гана кыйынчылык болбосун, ал өзүнүн тагдырынын кайталанышын эч качан кааламак эмес. Балдары анын бактысы эле. Акыркы жылдары оорунун айынан өзү деле баардыгына кайдыгер жашоо кечирип калган. Бирок үмүтүн үзбөй нечен жылдар бою күтүп келбедиби? Кээде баарын жыйыштырып өзү баргысы келчү. Бир эсе туубаса да тутунуп, эч нерседен кем кылбай өстүрүп чоңойткон баккан энесинен тарткынчыктаса, бир эсе ушул жашка келгиче бир кайрылбаган энесин өсөрөйгө таарынчу. Мурун да көп капарына алчу эмес экен. Кийинчерээк айыкпаз дартка чалдыгып ооруп калганда ал жөнүндө көбүрөөк ойлоп көргүсү келчү, сүйлөшкүсү келчү. Кантсе да 12 тамырын сыздатып төрөгөн энеси эмеспи? Эмне үчүн бир кайрылбады экен деп дайыма өзүнө суроо салар эле. Ошол суроо, ошол сезим азыр дагы ансыз да оорукчан назик жүрөгүн ого бетер үзөлөнтө өйкөп тызылдатып жатты. Ушул азыр атаң көрүү, бирөөгө кор, бирөөгө зар бала тура. Эмне үчүн адамдар мынча таш боору болушат? Өз канынан жаралган наристени кантип таштап, кантип кор кылышат? Анысы аз келгенсип, кантип тирүүлөй жетим кылып басып жүрүшөт? Кудай эмне үчүн андайларга кайра бала берет? Эмне үчүн? Деп үнсүз кыйкырып жатты. Буга чейин да, мындан кийин да бул суроонун жообун далайлар издегенин, дагы деле издей берерин билип, туюп турса дагы үнсүз кыйкырык дайра болуп агылып жатты. Көзүнөн аккан жашы жаагылдый тынымсыз агып,
жаздыгына сиңип жатты. Асылган ууру алганда да тилден алганына бир күйсө, өзүн тууган энеден айтпаган өмүрүнө, эч кимге айтпас сыры өзү менен кетип жатканына эки күйүп турду. Эми гана балдарынын ысык чайын ичээринде өмүрдөн өтүп баратканына, кем таалай аз берилген өмүрүнө өкүнүп турду. Ушундайлардын акыркысы мен болсом экен деп тиледи. Жанына 23 күндөн бери күнү түнү бирде бышактап ыйлап, оңоло калса кубанып кошо жүргөн тун кызына өмүр тилеп, дегеле жер жүзүндө өзүндөйлөр болбосо экен деп, кокус болсо өзүнө ыйгарылбай калган өмүр жашын ошолорго берсе экен деп жараткандан суранып турду. Ушул азыр тууган энеси кирип келсе, төгүлүп чачылып, кечирип эч армансыз кетпейт беле аттиң ай. Чын эле ушу тапта энеси шашып келаткан. Бул кызыл эт кезинде багып алып, эне сүтүн бербесе да элик сүтүн берип боздоп жүрүп чоңойткон, жашы 90дон ашып калган байбиче эле. Бирок эне кургур кечигип калды. Анткени кызы өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн жашап жаткан эле.